Энергетика министри Талабек Ибраев менен Орто Азиялык инвестициялык холдинг ачык акционердик коомунун башкы директору Орен Ахмед Муджахид Бишкектеги жылуулук электр борбору 2де 250 мегаватт кубаттуулуктагы газ куюучу станцияны куруу долбоору боюнча сүйлөшүүлөрдү өткөрүштү. Долбоорду ишке ашыруу мөөнөтү 2 жылдан 4 жылга чейин. Бюджети болсо $443 миллион. Орто Азиялык инвестициялык холдинг ачык акционердик коому Бишкек жылуулук электр борбору 2 газ куюучу станциянын курулушуна 3 миллиард сомго жакын инвестиция жумшайт. Белгилей кетсек, жылуулук электр борбору 2нин курулушу өлкөнүн энергетикалык потенциалын жогорулатууга багытталган стратегиялык инфраструктуралык долбоор болуп саналат. Эске салсак, былтыркы жылы сентябрь айында министрлер кабинети менен Орто Азиялык инвестициялык холдингдин ортосунда инвестициялык макулдашууга кол коюлган. Ибраев компаниянын башкы директору Орен Ахмед Муджахидке техникалык экономикалык негиздемесин 3 айдын ичинде бүтүрүп, долбоорду тез арада ишке ашырууну сунуштады.